километрах от города. Алматыдан 70 чакырым алыстыкта Капчыгай суу сактагычы орун алган. Анын узундугу 180 километр, ал эми жазылыгы 22 километр. Жайкысын бул жакка жергиликтүү жашоочулар сыяктуу эле мегаполистен келген туристтер сууга түшүп, күнгө кактанып эс алышат. Илгери ушул жасалма көлдүн ордунда Капчыгай турган. Ал 1970-жылдан тартып суу менен толо баштаган. Объекттин биринчи кезектеги багыты айыл чарбасына каралган. Бирок Капчыгайдын пайда болуусунан улам анын тегерегиндеги климат кыйла жумшак болуп калган. Менин атым Айгерим Мусагажинова жана сиздер менен бирге Казакстанды, анын туристтик жайларын жана ашканасын изилдөөнү улантмакчыбыз. Бүгүн сиздер менен биргеликте казакча бужы, быжы жана бал каймак менен куймак жасамакчыбыз. Быжы жасагандан баштайбыз. Быжы бул өз ширесинде быша турган абдан пайдалуу тамак. Быжыны жасаш үчүн такыя карынды пайдаланабыз. Ал чоң карындын бир бөлүгү. Уй этинин сулпусун жана жашылчалар алынат. Мына бул койдун чоң карыны, анын баарын колдонбойбуз. Мына бул бөлүгүн гана пайдаланабыз. Мына бул бөлүгү карындын кичинекей жагы такыя карын деп аталат. Биз аны кесип алып, анан мынтип даярдап коебуз. Бирок алдын ала жакшылап тазалап жууп алыш керек. Карындын мына бул бөлүгү такыя карын деп аталат. Анткени ал тебетей формасына окшошуп турат. Мына ошондуктан такыя карын деп аталат. Казакстандын ар башка аймактарында аталган тамактын өзгөчөлүгү бар. Айрым жактарда ал тамакты бүрмө карын, башка жагында карын көмбө, такыя карын дешет. Башкача айтканда ар бир аймактын өз өзгөчөлүгүнө жараша. Андан албетте ар бир кожойкенин тамак жасоодо өз сыры бар. Биз бул төмөн жактарын толугу менен кесип алабыз жана такыя карынды даярдайбыз. Иш жагын милдеттүү түрдө жакшылап туздап, мурчтап алуу керек. Анын ичине мына мынтип колдо жасалган карынды куюп алабыз. Анан болжол менен такыя карынды 15-20 мүнөт тындырып коюп коебуз. Башкача айтканда, биз карындын өзүн ылдам маринадталышына жардам беребиз. Анан карынды бышыруу учурунда ал жумшак болуп калат. Демек, кумарлануу менен ооз тийгенге болот. Такыя карын тамагын апаларыбыз атайын балдарына жасап беришкен. Алар балдары кичинекей кезинен эле ден соолугуна камкордук көрүшкөн. Дал такыя карында бышырылган эт өзүнүн пайдалуу сапаттарын сактап калат. Мына ошол нукта жарым чийки азыктарда апаларыбыз этти жайында эле белендеп алышкан. Ал эми тамак жасаганга киришебиз. Биз уйдун сулпу этин алабыз. Аны майда кылып туурап алабыз. Казак маданиятында ар бир оймо бир нерсени түшүндүргөнүн билчү белеңер. Анан дагы ар бир оймонун белгилүү бир салттарга, үрп-адаттарга байланыштыгы болгон. Жада калса кийимге саймалана турган оймолор болгон. Анан дагы тыюу салынган оймолор болгон. Мисалы, абдан белгилүү болгон оймо бар. Ал кочкор мүйүз деп аталат. Кочкор мүйүз оймосун негизинен төшөлчү килемдерге салышкан. Ал оймону кийимге, бут кийимге салганга тыюу салынган. Ал кереметтүү оймо байлыкты, токчулукту билдирген. Кооз келген кийиз жана төшөлүүчү килемдерге ошол оймо түшүрүлгөндө ал канчалык бай экендигин жана келген меймандарды тосуу канчалык кубанычтуу экендигин билдирген.
Бизде азыр геометрика, ромб, куб формасындагы көптөгөн кызыктуу коймолор бар. Ошол геометрикалык коймолор Казакстандын түштүк аймактары үчүн мүнөздүү. Этти даярдап алдык. Эми жашылчаларды туурайбыз. Бул тамак жай айларында жасалгандыктан ар түрдүү жашылчаларды көбүрөөк колдонгонго аракет кылышкан. Жашылчаларды чоң эле туураса болот. Ичине салынуучу баарын камдап алдык. Эми болсо такыя карынды толтура баштайбыз. Ичине бир аз айран куюп алсак болот. Этти туздайбыз. Бир аз мурчтап алабыз. Башкача айтканда, мындай анча чоң эмес формаларды жасайбыз. Красиво оформляем. И также Аны тиш чукуру менен бекитип алабыз. зубочистками. То есть и баран. Башкача айтканда, казак ашканасында койдун, уйдун, жылкынын карны жана ар дайым ушул сындуу сактоочу жай катары колдонулган. Ал жакта этти кургатып, даярдап жана сактоого болчу. Готовить и хранить мясо. Биздин такыя карын тамагыбыздын даярдыктары белем болду. Можем также еще раз немного. Аны эми дагы бир ирет айран менен сүртүп койсок болот. Дать им настоящий. Ошондон кийин 15-20 мүнөт аралыгында тындырып коюп, андан кийин казанга туздалган сууда бышырып алабыз. Азыр биз такыя карынды бышырабыз. Сууга бир аз туз салып алабыз. Такыя карынды салабыз. Такыя карын 30-40 мүнөт аралыгында бышат. Вы все, наверное, знаете. Баарыңар англис, француз, түрк элдеринин эртең мененки тамактары тууралуу билесиңер, бирок казактын эртең мененки тамагы тууралуу укпасаңар керек. Казактын эртең мененки тамагы эмне экендиги тууралуу кенен айтып берем. Биз азыр ошол тамактардын бирин жасайбыз. Тамагыбыздын аты куймак. Куймак колдо жасалган айранга ачытылган даамдуу назик токочтор. Домашнем кефире. Негизги кошулмалары айран, сүт, жумуртка, un жана аларга бир аз шекер кошуп алабыз. 3 жумуртка алабыз.
Бир аз айран кошобуз. 200 грамм жетиштүү болот. Достаточно. Немного молока. Бир аз сүт кошобуз жана жакшылап аралаштырып алабыз. И хорошенько перемешиваем. Основа Камырдын өзөгүн даярдап алдык. Эми ага ун салабыз. Аны да жакшылап аралаштырып алабыз. Мына мындай болгон бир өңчөй масса келип чыгышы керек. нужно будет немного. Бир аз туздап алып, анан дагы бир аз таттуулап коюу керек. И нужно будет подсластить. Можно использовать сахар. Шекер же бал колдонсо болот. Мен болсо бал кошконго артыкчылык берем. Мына мындай болгон бир өңчөй масса келип чыгат. В общем, наше тесто. Болду, камыр даяр. Эми бышыра баштайбыз. Биз азыр куймакты бышырабыз. Ал үчүн алыгач ысык казанга бир аз күн карама майын куюп алабыз. Блюдо больше и куймак. Быжы жана куймак тамактарыбыз даяр болду. Бирок куймакты дастарконго коюш үчүн биз акыркы штрихин кошушубуз керек. Демек бал каймак жасайбыз. Означает сметана и мед. И это Бал каймакка негизинен бал менен каймак кошулат. Негизги кошулмалары ошолор. мы берем сметану, Каймакты алабыз. Эгерде каймак коюу болсо, аны сүт менен аралаштырып алса болот. разбавить сливками. Бал каймакты үй каймагы менен үй сүтүнөн жасаганды сунуштайм. Анан бал. Вот наш соус почти. Биздин соусубуз дээрлик даяр болуп калды. Хорошенько перемешиваем. Бир өңчөй болгонго чейин жакшылап аралаштырабыз жана аны мындай кылып куймакка куюп коебуз. Залить куймак. Куймакты бүлдүргөн же малина менен кооздоп койсо болот. Блюдо больше и Быжы жана куймак даяр болду. Тамагыңар даамдуу болсун. я думаю, вы Үйдөн да ушул тамактарды жасап, жакындарыңарды кубантасыңар деген ойдомун. своих родных.
Сиздер менен Айгерим Мусагажинова болду. Казакстандын кооздуктарын бирге изилдегенге чакырам.